ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Ғаламды жоқтан бар қылған, қараңғы түнде таң қылған, жансызға жан салған, жан жанын алған. Ағарып таңды атырған, қызарып күнді батырған, айбандан айырмалап ақыл берген, періштеден айырмалап нәпсі берген, бүткіл ғаламдағы жан-жануарға рызық берген, біріншіден жаратқан Аллах Субханаху ва Тағалаға шексіз мақтау шүкір болсын. Жанан сүйікті пайғамбарлардың асылы жана ақырқысы болған пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға, үй бүлесіне, жанадағы тура жұлдыз болған сахабаларына салам салауат дуалар болсын. Жаратқан Аллахтың саламы, рахматы, берекесі әрдайым сіздермен болған болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тағала ва баракатух. Қымбатты жамаат, қымбатты мұсылман бертуғандар, күндердің мырзасы болған жұма күні әрбірімізге құтты жана береке болған болсын. Жаратқан Аллахтан дуа қылып сұрап кетмекшіміз. Қымбатты жамаат, қымбатты мұсылман бертуғандар, біздер бүгін ошо муфтияттан Бишкек шаарынан келген қонағыбыз, ұстазыбыз келген. Мына сіздер мен біздерге бүгін бұйырса жұма баянын өзі өтіп береді. Алдыңыздардан да біздің ұстазымыз Нематулла Тамбылабыз. Қош келдіңіз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах амма бад. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хурматтуу жамаат. Аллах Таала барыңыздардын ниетиңиздерди, тилеңиздерди кабыл кылсын. Bizde şeriatımızda söz var. Kimde kim Allah Taala'nın üylerinden bolgan bir üyge basıp kelçi olsa, Kuday Taala'nın bir kadamına soğup jatsa, ikinci kadamına kündelerini keçiret deydi. Buyursa her birimizin baskan 10 kadamımıza Kuday Taala'm soğup жазган bolsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp ketiren kemçilikleri de Kuday Taala'm keçirgen bolsun. Barыңыздарга жумаңыздар мәрек болсын. Мен ошол 98-2000 жылдары ошол окууну жаңы бүткөндө практикага келген элек. Же бүт элек белек, ошо 97 жылдары 98 болсо керек. Ошондо бул мешит бар эле, мынакта азыркы медресе отур, бер жагындагы эски зданияда бир сабак берген элек ошондо, мектептин окуучуларына жайкысын. Андан кийин бир имамдага келип сабак бердик 2002 жылдары. Ошондон көптөн бери келе экенбиз, эми келип отурам, Алла разы болсун. Эми биз ошол муфтият менен биргеликте Кыргызстан боюнча көз әзіздер менен сүйлей албаган дудуктарга сабак берип жүрөбүз. Мен өзүм ошо Ислам университетинде сабак беремин, мугалиммин 30 жылдан бери. Анан ошол кошумча ошо дудук тилин окудум. Негизи мен ошо Стамбулга барып калдым. Көп жылдан бери ошо дудуктарды ойлонуп жүрөт элем да. Мисалы бизде кээде суроо болот го. Мисалы Токойдо жашагандарга ислам жетпесе кандай жооп беребиз десе, мен ойлонот элем да. Токойдолор мейли эми. Жаныбызда чогуу жүргөн дудуктар сүйлөй албагандар. Алар кандай кылабыз деп көп ойлонот элем да. Стамбулга барсам, Ая София мечити мешит болуп ачылып тур. Мурда чиркөө эле да. Анан ошол жерге барсам, жумага барып калдым. Жумага барсам, кичине бир тапчан бар экен, эч ким киргизбейт. Анча адамдар кирип чыгып жүрөт. Карасам, элдер келсе кирип атат кээ бирлери. Кийин жума башталды, карасам, ошол жерде имам хутбаны айтса, бирөө ошол баягы жаңсоо тил менен которуп атат, баягы дудуктарга. Ошондо мага ой келди да. Демек, мен эми башташым керек экен. Алар деле жумага келгиси келет. Жуманы окугусу келет деп тур. Анан келип тур 1,5 ай окудум дагы. Ошентип анан дудуктар менен иштешип баштадым. Кудайга шүкүр, иштешкенибизге 2 жыл болду. Аларга мен Куранды үйрөттүм, 40 фарды үйрөттүм, пайгамбардын өмүр баянын үйрөттүм. Ошолорго сабакты берип, конкурс жарыяладык, мешиттин жамааты. Ошондо биринчи местага 15 000, экинчи местага 10 000, 5 000 кылып туруп, аялдарга өзүнчө, эркектерге өзүнчө кызыктырып, жанагы бир пара Курандан экзамен алдык. Анан ошол жерде жеңүүчүлөргө бердик. Андан кийин демек кызыгуу бар экен деп туруп, дагы конкурс жарыялап туруп, 6 умра койдук. Аялдаргачы. 6 умра койдук, кызыгып, жанакылар умрага барып келди, 6-оосу. 6 көз азиз, 6 дудук, 12-ни мен умрага алып барып келдим. Андан кийин Кыргызстандын дудуктары менен өзбекстандыктарды тааныштыралы деп туруп, муфти хазиретке айтсак, сүйлөшүп берди. Өзбекстандын дудуктары менен барып таанышып келдик. Баягы жерде. Эми Кудайга шүкүр жылыш бар. Анан ошентип Кыргызстанды түрө кыдырып, ошолорго сабак берели деп туруп, биз Жалалабад, Ош, Баткен, Таласты бүтүрүп, азыр эми биздин ошол Ысык көлгө келген кербезибиз. Бул жерде Кудай буйрса биз 3 күн болобуз. Бүгүн баштадык эртең менен. Где-то бул 20дай келди азыр.
Құдай мырза 3 күннің içinde ушуларга 40 фарз, дарат деген эмне, гусул деген эмне, ислам деген өзү эмне, ыйман деген эмне, ошолор бир кыскача бир түшүндүрүп коелу деп туруп, ошол бир максатта келгенбиз. Кудайга шүгүр. Азыр эми ошол менин ошол 2 жыл окутуп туруп муфтияттан сертификат алды, 6 саак өткөнгө жарайт деп. Ошо сертификаты барлар азыр менен кошо жүрөт. Bir ayal, bir erkek, ошолор саак берип атат. Аялдарга аял, эркектерге эркек саак берип жатат. Эми туугандар, негизинен алып караганда, биз көп маани бере бербейт экенбиз. Көп маани бере бербейт экенбиз. Мисалы, bizde şeriatımız boyunca Allah Teala bizge akıldı bergen. Biz akılda oylанышыбыз керек. Akılda oylанышыбыз керек. Бирок акылга биротоло таянып алган дагы болбойт экен да. Анткени акыл бизди алдап коет экен. Акыл деген өзү эмне десе, арабча бизде икал деген сөздөн келип чыккан. Акыл деген. Икал деген сөздөн келип чыккан. Арабтардын улуттук кийими бар го, жолукту салып туруп, үстүнө баягы караны таштап коет. Ошону икал деп коет. Ал арабтардын улуттук кийими да. Баягы төөнгө мингенде башына коюп коет экен, төөнү чөктүргөндө тизесине кийгизип коет экен, тушап коет экен. Тушоо деген сөз да. Акыл дагы ошондой экен да. Мисалы, мен акырын бир чектен ашып баратсам, Нематулла, сен бирөөнүн акысына кирип атасың, деп туруп мени чектеп турат экен. Акылчы. Акыл деген ошол да. Бирок ошол акыл иштеши үчүн сырткы ааламга карата Кудай Таалам 5 терезе бериптир. Ошо терезе аркылуу биздин акылыбыз иштейт экен. Эң биринчи бул биздин көзүбүз туугандар. Көзүбүз менен көргөндө биздин акылыбыз иштейт экен. Мен 2 жылдан бери көз азиздер менен да иштешип келатам да, баа жерде. Анан сабак берип атсам, жанагылар сүйлөшүп атат ортодо. Мына устаздын бою кандай болду экен, дейт баштар. Өмүр көргөн эмес да, тубаса көрбөйт да баягыларчы. Устаздын бою кандай болду экен, деп сүйлөшүп отурат да баягы жердечи. Мен унчукпай отурам. Отурсам айтат, бирөөсү устаздын бою узунураак окшойт дейт. Неге десем, сүйлөгөндө үнү бийиктен келип атат. Ар бир нерсеге көңүл бурат экен да буларчы. Сен көз көрбөгөндөн кийин кулак башка жагы менен иштейт экен да баягыларчы. Анан отуруп айтат, мен айттым да тамашалап, эми бул дүйнөдө Кудайым көзүңөрдү алып койду силерди. Бейишке барганда иншалла мени шафаат кыласыңар десем, бир шумураак айтат. Эми дейт, бул дүйнөдө көрбөгөндөн кийин наркы деле тааныбай койсо кап болбоңуз устаз дейт. Неге десем, көз азиздерге люгата бар дейт. Бизге хөр кыздардын сулуурагынан берсе керек дейт. Аларды көргөндө сиз унутуп калса кап болбоңуз устаз дейт баягы жерде. Карасаңыздар, демек ошого ыраазы да. Анан саак берип отурсам, баягылар айтты да. Мисалы, пилди элестете аласыңарбы десем, баягы устаз биз көзүбүз көрбөсө билбейбиз да дейт. Пил кандай болот өзү дейт. Карасаңар, биз жашоонун баркын билбейт экенбиз да. Эми тубаса көзү көрбөй төрөлгөн да. Баягы айтат, мен дейт 2 жума саак берди, баягы таяк менен басканды үйрөттүк да мечитте. Анан мен дейт өзү тубаса көзүм көрбөйт дейт, бирөөсү айтат. Мунулар дейт жакында эле көрбөй калыптыр дейт. Депрессияга түшүп араң өзүнө келип атат. Менде депрессиянын дысы дагы жок дейт. Мен дейт тубаса көрбөйм дейт устаз дейт баягы жердечи. Азыр эми дейт, мунулар менен сүйлөшкөндөн кийин менде бир башкача ой пайда болду дейт да. Мен балдарым келечеги үчүн мен дагы окушум керек экен, ушуларга окшоо аракет кылышым керек экен дейт да баягы жерде. Себеби көрбөй калганга 2 жыл 3 жыл болгон депрессиядан чыга элек да. Ошолорду чакырып алыптыр, биз ошо Бишкекте мына ыйман мечитинде 2 жума сабак бердик. Көз азиздергечи. Кыргызстанда жок экен, биз такыр эле китеп жок алардачы. Мисалы намаз үйрөнөйүн десе, кол менен окуй тура намаз китеп жок. Куран окуйн десе, Куран жок экен. Анан муалим сали китеп чыгарып бердик аларга. Бишкекте ошо бир аксакал, Алла ыраазы болсун, ошо элдер акча жыйнады, баш болуп туруп, бир китеби 9000 сом болду. 2 том болот экен. Кымбат экен барагы. Сен арзаныраак барак менен чыгарса 1-2 быдырак айында окуса кетип калат экен. Бул кымбат барак экен. Ошентип ага намазды дагы, даратты дагы кошо чыгардык да баягы жердечи. Анан алар суранычы элемне, бизде дуа китептер жок устаз дейт. Бир дуа китептерден чыгарып берсеңиздер дейт. Ал аппарат жок экен бизде. Принтер бар экен, бир $6000 экен, алып туруп китептерди чыгарып атабыз. Бирок өтө кыйын баягыларчы. Анан баягыларга сабак бергенде 6 айлык сабак уюштуруп койдук да бизчи. Көз азиздерге 6 ай. Неге десе, баягы жерде ошолордун агай айтат, биз бүркүтпүз дейт. Кандай бүркүт десе, бүркүт негизи Кудай Таалам 30 жыл өмүр берет экен, 30 жыл жашайт экен. 30 жылдан кийин бүркүттүн тумшугун өзү сындырат экен. Сындырып туруп 3 ай жатат экен. Баягы тумшугу кайрадан өсүп чыгыш үчүн. Ач калка сабакка чыдайт экен да. Андан кийин дагы анча-мынча нерсесин камдап алып туруп, тырмактарын уруп, тиштеп сындырат экен. Дагы 3 ай күтөт экен.
6 айда кайрадан жаңырып чыгат экен бак тырмактарычы. Ошондо тумшугу менен тырмактары 6 айда жаңырат экен, кайрадан 30 жыл жашоого мүмкүнчүлүк алат экен да. Эми дейт биз көз ажыр болуп калдык дейт. Эми биз дейт ошол 6 ай окуп туруп мындан кийинки жашоого биз өзүбүзгө биз дух алышыбыз керек деп карасаңыздар. 6 айдын ичинде картошка арчыганды, ет кескенди, ет майдалаганды, шашлык кылганга чейин үйрөтүп коебуз да баягы жердечи. Карасаңыздар. Се бычак кармаганда техникалар бар да. Бычактын кесе турган жерде ылдый карап туруп бер дейбиз да баягы жерде. Се мынтип берсең ал катуураак түртүп койсо өзүң сайылып кетиши мүмкүн. Кыскасы баягы 2 жума кыска мөөнөттө уюштурдук лагерь кылып. 2 жумада кадимдей дарбыз кесип калды баягыларчы. Анан баягы жерде биз айтабыз да, үйлөнгөн келеби десек, ой үйлөнөм дейт. Эгер үйлөнө турган болсоң, эртең балалуу болсоң, памперсти ким алып келип берет? Өзүң алышың керек. Аяғың ауырып қалса, дарыға кимди жөнөтөсүң? Өзүң барышың керек. Ушинтип атып баягы жерде баягы дух пайда болот экен, баягы жердечи. Таяк менен басканды үйрөттүк. 15 күндө, 15-нчи күндө экзамен алдык. Сен барып туруп 1 километр барып ошол кафеден самса алып келесиң. Сен мына жака барып магазинден дүш жасап келесиң десек, любой сууну алсам болбойбу дейт. Жок, болбойт эле. Именно дүш жасап келесиң деп, баягы эмне өзү таап барып алып келди да баягы жерде. Көрбөйсүзбү? Сен ошентип кадимкидей өз алдынча жашоого үйрөтүшүбүз керек экен да. Сен муну мыйзам боюнча баягы батышта инклюзив деп коет экен. Элге аралаштырыш керек деп. Ошо көз аждар айтат да, устаз дейт, бизде дейт көз аждардын бир датасы бар дейт, ошол күнү бизге тамак аш берип сыйлап коет. Анын эмне пайдасы бар бизге дейт. Биз элге аралашышыбыз керек дейт баягы жердечи. Пайгамбардын өмүр баянын карасак, инклюзив деген ошо 15 кылым мурда эле болгон экен. Пайгамбарыбыз азанчысынын бирөөсү ким? Абдулла ибн Умм Мактум. Ифтарга Хазрет Билал азан айткан, сухурга көз ажыр сахаба азан айткан. Пайгамбар бир жака кеткенде намаз окуп бер деп туруп имамчылыкка таштап кеткен. Элге аралаштырган. Демек, ал нерсе бизде бар экен да. Биз элге аралаштырышыбыз керек экен да, аларды бөлүп койбостон. Анан былтыр ошол эмени алып бардым. Көз аждар алып барып Саудиядагы, Мадинадагы көз аждар менен тааныштырдым. Баягы жердечи арабтар менен. Аларда ушунчалык бир өнүгүп кетиптир. Өздөрүнүн ишканалары бар экен. Столойлор бар экен. Столойлорго барсаң, жанагы эмелер холодильникке быдырак эмен жазып коюптур. Бул жерде эме мөмө жемиш бар, бул жерде ет бар деп бүт бардыгын ошолорго ыңгайлаштырып коюптур да. Бүт бардыгын. Эми эмне дебичимин туугандар? Эгерде ошондойлор боло турган болсо, ошону биз кичине бир колдоп окутушубуз керек да. Өз алдынча жашоого үйрөнүш керек. Ада бизде мына Бишкекте Алла разы болсун бир ажеке 2 квартира сатып берди. $100,000 бирөөнү, дагы $100,000 экинчисин аялдар үчүн. Ошол жерде 8ден 10го чейин 6 ай жатып окуйт тамак ашы менен. Бул жерде ошол 8ге 10го чейин бир кыздар жатып окуйт дагы кадимкидей ошол эмне өз алдынча жашоону үйрөнөт. Ошол жерде бир кыз айтып атпайбы? Агай дейт, мен мурда үйдөн чыкканга коркчу элем. Азыр дейт, үйдө отургум келбейт дейт баягы жерде. Ошо көчөлөрдү айланып, медреселерге барып өзү сабак окуйт, анан баягы брайлды үйрөнөм дегендерге барып үйрөтөт. Кендин кесир басып үйрөнүп калат экен да. Демек, ошолорду катара кошушубуз керек экен да, бөлбөстөн. Анан мына дудуктарга келе турган болсок, булар да кыйын да. Мисалы бул биринчиси биз көз дедик. Көз менен биздин акылыбыз иштейт экен да. Көргөндө, буларда көрбөгөндөн кийин өмөтпөйт экен да. Мисалы түстү элестетесиңер десем, сабак берип атып, элестете албайбыз дейт башкача. Карасаң, кыйын. Туаса сокуртар өлгөн да, көрбөйт. Мында яркий деп коетун, ачык деген угабыз дейт, бирок элестете албайбыз. Түс кандай экендигин билбейбиз дейт. Ошентип отурса бирөөсү, устаздын түсү кандай болду экен деп коет. Менин түсүмдү сураштырып атат баягы жердечи. Сакалы бар бекен дейт. Анан кеп кармап көрчү десем, мен мындай сакалым кармайт дагы, экөөбүздүкү окшош эле экен деп коет. Мындай сакал экен деп элестеттим эле дейт да баягы жерде. Мен айттым, менин сакалым ушундай. Көрөсүңөр. Эми бул биринчиси көз деди. Көз менен биздин акылыбыз иштейт экен да. Экинчиси бул кулак. Кулак менен биз Аллах Тааланы тааныйт экенбиз, акыл иштейт экен да. Кулак менен угуп туруп биз ойлонобуз. Субханалла. Кудайдын кудурети деп ойлонот экенбиз. Ал эми мына будуктарды карасаң, укпагандан кийин ойлоно албайт экен да байкуштар. Эмнени ойлонот? Укпайт. Түшүндүрө албайсың көп нерсени. Сүйлөй албайт. Түшүндүрө албайсың көп нерсени. Ошондуктан Аллах Таала Кур'анда айтат: "Суммун букмун умюн фахмул аяқилун."
көзі көрбеген, құлағы ұқпағандардың ақылы іштебейді деп келеді да баяғы жерде. Себебі шында өле түшіндіре албайды екенсің да. Түшіндіре албайды екенсің. Еми, ошоларға мен сақ бергеннен кейін мен ойландым да, мында ойлансам, Қырғызстан бойынша алып қарасақ, ошол көзі әжіздерге ешбір мешітте шарт түзелбеп тұр. Шарт жоқ екен. Мысалы, мынау жерде мешітке кіргенде жаңағы пандус деген болады екен мысалы. Кәлескеғадағы көз әжіздерге да керек екен, ал нәрсечі. Таяқ менен басқанға. Көп мешітте жоқ. Мен мешітке келгеннен кейін ойландым да баяғы жерде. Ұстаз, туалет жалпақ па, биік туалеттен бе дейді да баяғы жерде. Неге десем, біз дейді, таяқмен издешіміз керек дейді. Таяқмен издеп, таяғын мал болады екен да баяғы туалеттің ішіндечі. Бұл жақ қарап тұра, бұл жақ қарап тұра деп. Аяғымда иладым баяғылар. Шын қарасамшы, қиын екен да. Бұл жақ қарап тұра екен, ошоға жашақ керемет еткен. Аллара унитаз керек екен да. Ақырын кіргенде ширағына тиет екен, унитаз екен деп тұр, жаңа бағалегі бұлғанбай, тазарақ болады екен да. Ешкім ойламап тұр ошолар жөнінде. Мысалы, ертеңгі күні ошолар дағы біздің мойнымызға асылады туғандар. Неге сілер бізге шарт түзген жоқсыңар деп тұр. Ошондон туғандар мына Меке Мирлан Алмаздамла ошо ойланыш керек екен ошо маселени. Дараканаларда сөзсүз көз әжіздерге, кәлеске чандарға бір шарт қойыш керек екен. Оңайлы, ертең Құдайдың астында бізді жақалайды. Бізде ел қатар мешітке барғыз келді, азанды уғып аттық, барсақ шарт жоқ, бізде даратқа шарт жоқ, башқаға шарт жоқ деп тұрып. Мысалы, кәлескеде отырғандар, мүмкіншілік шектелгендер. Алар ойланады екен да. Бізде мешітке барғыз келеді, барсақ болады еле, бізде дават ұқсақ болады еле, дават ұқуыз келеді дейді екен, бірақ шарт жоқ. Мысалы, мына жаққа кірімге шарт барым, кәлеске жоқ та. Тепкішті қылады екенбіз дағы, өзіміз ойлайды екенбіз, аларды ойлайды екенбіз. Кәлеске келе тұрған жол жоқ. Даратхананы қарасақ, ал жерде де шарт жоқ екен да. Ал жерде де шарт жоқ екен. Ошо мен бір ай болды, Даратхананың біресін бұзып атабыз, ошо иман мешітінде. Кәлеске менен келгендерге шарт түзіп атабыз. Баяғы жерде пандустағын 5% деп қойды, 3,5 градус болуш керек екен да. Ақырын бай өзі шыға тұрған болуш керек екен. Кіргеннен кейін ешік ашылмай жабылмай емес, бай жанын ашыла тұрған болуш керек екен оларға. Кәлескесі менен кирип, жана даратханаға отырып, анан ошол эле жерде дарат алып туруп, адыр шарт чыгып калыптыр. Жанакындай не деп айтылат, кол жуугуч раковина. Ылдыйрагынан экинчисин да чыгарып коюптур, бут жууй турган кылыпчы. Ошондой шарттарды түзүшүбүз керек экен. Эртең Кудайдын астында аябай чоң жоопкерчилик бар да. Эгерде ошондой шарт боло турган болсо, мисалы, мына Мухтарлар мешитинде шарты бар экен деп туруп, кәлескечилер келип баштайт иншалла. Аллада шарт жок келе албай жүрөт. Анткени Алла деле укусы келет келип туруп, ичинде биз шарият окусак, даратка шарты болсо деп туруп. Ошону бир ойлонуп коюш керек экен. Алмаздамла. Өтө мындай жоопкерчилик иш да. Анан туугандар бул жерде ошол акылдын иштеши үчүн биз айттык, биринчиси көз дедик, экинчиси кулак дедик. Мисалы, көзүбүздү таң каласың да, не себептен биздин көз жаш туздуу? Не себептен биздин көз жаш туздуу? Анткени эгерде тузу жок болсо, -5 градуста көзү тоң калат экен. Кудай Таалам ошол себептен көз жашты туздуу кылып коюптур да. -55ке чейин тоңбойт экен да. Кудай Таалам кудурети. Ошо көрүү менен биз маалымат алабыз да баягы жерде. Азыр мен көз эздер менен иштешип атам, көп маалымат жок. Көздөн келет экен да. Эгерде көз көрбөсө, мээде 30% бош калат экен да. Көз аркылуу кире турган маалыматтар бошта көңдөй. Ошо көз эздер менен отурсак, 2 жума окто деп чакырдык. Агай дейт, бирөөсү көрбөй жүрүп көрүп калыптыр. Ошол бизди семинарга чакырды дейт. 3 күндүк семинарга бардык дейт баягы жерде. Өзү билет да, ошо таяк менен таянып жүрүп, көрбөй жүрүп, Кудайдын кудурети, ошо дарыган көрүп калган экен, анан ошону чакырып бизге сабак берип атат дейт. Мисалы, көзү көрбөгөндөр мындай кармап столду билет да. Көз көргөндөн кийин стол кана десе таба албайт экен. Баягы сыймалап кармаган башка экен, көз менен көргөн такыр башка экен да. Экөөсү эки башка нерсе экен. Көрбөй жүрүп көрүп калгандар буюмдарды тааныбайт экен да. Анткени түстү көргөн эмес, жарык башка деген нерсени көргөн эмес, бул кыйын экен. Анан ошентип
сабақ беріп сөйлесіп жатсақ, ошол Бишкекте иман мешітінде имаммын да мен. Ал жерде бізде 2 жылдан бері көз әзіздер менен дудуктар чоң аралашып эле жүрөт баягы жердечи. Кадыр түндө мешіттин тең жарымы bir 200-ге жакын дудуктар. İftarda күндө bizde 400 kişi oz açılır, 200 biz açabız, 200 duduktar. Ayakta karasan bir yak tamak yerinde hızlı çıkıyor. Bir yak tıp 200 adam tıp da. Söylenmeydi bu yakıştı. Onun çıkmayken tamağını yiyip durup özde jinatıp ketip falan. Biz söyleyenler. Çaçılgan boydan ketip kalabız. Onlar yok, özleri taptaza kılıp jinap, jaşlarını gürüz ediyor. Bak, kötereket, musurga deyip durup, taptaza kılıp jinap ketip bu yerde. Anam bayağı köz әздерді көріп алып тұр, баяғы дудуктар, жалко, көзі көрбейді деп тұр байқұштар, бор açıydı. Бергі көз әздер дудуктарға бор açıydı. Сөйлей албаса қиында байқұштар, не қылады депші баяғы жерде. Қандып жашайды деп. Ошентіп отырсақ, жаңағы бір көз әзді айтады, жашау немелер көп та. Мынандай телефон шыға келе дейді баяғы. Простой телефон болчу дейді. Такси шақырдым дейді. Бақыт деген байке бар. Кыратая сонун. Мурда операда иштеген экен, ырдап. Азыр эми кыраатын кара, вообще башкача. Андыртап уже Куран жетип атат. Такси чакырдым дейт, такси келди, отуруп кеттик десем унчукпайт дейт. Кеттик десем унчукпайт дейт. Анан мындай кыймылдап калды дейт. Дудук экен деп сезип калдым дейт. Көз әзизге дудук шофер келип атты дейт, такси чакырсам. Баягы жерде. Анан адрести айтышым керек дейт. Анан сөйлей албай тұрсам дейді, ручка менен қағаз береді дейді, мен көзім көрмесе қандай жазаманы дейді. Анан мындай құлақ салсам сырттан бері өтіп бара жатады. Туған десем бір эже екен дейді. Ал эже келді дағын дейді, не болды дейді. Эже мен көзім көрмейді, мен бара тұрған адресті мынауға жазып беріп қойыңызшы десем, бұл жерде айтып қоя бермейсің бе деп айтады дейді. Эже бұл дудук екенсің, ой топ осындай да жашау болады деп дейді. Баяғылар таң қалады дейді. Адреме жақсы бол дейді, мында сенсорный телефон шығып дейді, баяғы сөйлесін жазып береді да, баяғы жерде ше. Şunday bir жашоолор болот экен да. Булар өздөрү отуруп алып бири-бирине бор ашый берет экен. Ана ошентип отуруп, эми силер жашооңорго наразы эмессиңерби десем, көз әзиздер айтат да. Эгер Кудай Таала менин жанымды алып дейт бирөөсү, кайсы майыптыкты тандайт элем десе, кайра эле көз әзиз болот элем дейт. Кайра эле көз әзиз болот элем дейт. Неге? Себеби сүйлөй албасаң мындай кысылып кетесиң адам дейт. Кудайчы биз сүйлөйбүз дейт. Угабыз дейт. Баягы жерде. Эгерде калескачан кылып койсо, не болот элем дейт. Элдер менен жийиркенип дейт. Ордумда жатып калсам не болот эле дейт. Кудайга шүгүр азыр мен басамын дейт баягы жерде. Басамын Кудайга шүгүр дейт. Көрбөсөм дагы угамын дейт баягы жерде. Кыскасы туугандар, ошо биздин жашообузда жүргөн, жаныбызда эле жүргөн ошо бир туугандарыбыз унутта калып кетти да. Ошолорго биз мүмкүн болушунча колдон келишинче жардам беришибиз керек.